Мына урматтуу улуу журтум. Ошон үчүн динди ойлоп көрсөңөр, Кыргыздын улуулугун түшүрүп салыптыр да. Биз колбуз, пендебиз. Мына эң урматтуу диндегилерден өстөрү сыйлаган Абшүкүр Нарматов. Ал эмне деп атат? Кудайдан ыйлап сурангыла дейт да. Кыргыз минтип айтат? Эй, кара башыңды жуткур, караңгыда ыйлабачы дейт. Баласын, эй, кара башыңды жуткур дейт. Эч качан жакшылык алып келбейт. Мына Кудайдын берген илиминде так берилет. Жоготу, баласын жоготтубу, жакынын жоготтубу, бир тууганын жоготтубу? Ошондо да ыйлабайт кыргыз. Ыргак менен узатат. Кошок бул ыргак, ыр. Кызын турмушка берип атканда да ыргак менен. Кыргыз эч качан ыйлабайт. Аял беле Нарматов ыйлабай деп эле. Аялды ыйлабайт азыр, кайрат берет. Көрдүңүзбү? Ошондоп түн ичинде асан чыкырат. Асан чыкыргандан кийин намаз окуйбу? Намаз окугандан кийин демек булар ыйлайт да. Кыргыз элине жакшылык алып келип эле булар жаманчылык алып келип атат. Таң атпай ыйлайт, 3-4-тө туруп алып. Өткөндө айтты ошо илимдештер. Ороз убагында эмне түн дегени бар? Кутман түнбү? Кадыр түн. Ошондо ыйлашты дейт, мен уйку бербей дейт. Уйнуңөр Кудайга жетти. Ыйлабагылачы. Кудай ыйың эмес, ниетиңди окуп турат. Ый эмнеге алып келет? Эмоцияга алып келет. Ый ооруга алып келет. Сен азыр ыйлашчы. Мээң азыр эчтекеге жетпей калат. Мээң иштебей калат, капа болуп, кылчылдап. Булар чындап эле бир жоёлу деп келген окшойт да. Же акыл ошолбу? Ыйладым. Бетиң бырышпасты. Мына Нарматовдун эле кебетесин карап көрөйүн. Менден жаш ал. Дебер мурду тартылдыбы? Анан ойлосом, Арстанбек Мыктыбек деген жигит бар. Чулдур жигит. Кыргызча тилде чулдур. Эм көңүлүн албасын, эм Кудай ошондой буйругандыр. Дагы авторитет Чубакажы. Ананын үнү аял. Дагы бир авторитет Нарматов. Тободойм ушулар кыргызчылыкты сүйлөбөй калганда Кудай ыраазымы? Ойлойт эле де, бул кыргыздардын чулдуруп окшойт эле де, ойлойт эле де. Кыргызчылыкты сүйлөп эртең дүйнөгө биз чыгабыз, башкарабыз десе. Деп анан кыргыздардын ушу аялдай болобу деп дүйнө таң калат эле да. Ошондуктан жүзүңө жараша болот бардык нерсе. Кыргыздын да жүзү болот. Адамдын да жүзү болот. Сыпаты, өңү, түсү, кайраты, духу. Төштүккө кызын берип атат. Кенже деген кызды. Күйөөгө. Кенже экен, өтө акылдуу кыз болот. Байдын кызы, бийдин кызы. Ал байда, бийде баары болот. Сансандаган малы болот. Алтыны болот. Кымбат 3 нерсеси болот. Өгөөсү, тону, акылдуу тулпары. Ошону кенже ыйлап атасынан сурап туруп алат. Анан ыйынан коркот атасычы. Кыз баланын дегеле ыйлаганы жаман болот. Кой, ал дейт. Сенин ыйыңан көрөк өгө бир жанды алып жүрөт, жана эртөштүктүн жаны. Аты жана акылдуу, адамча сүйлөгөн аты. Тону болсо жел өтпөс. Жебе өтпөс.
Kılıç тийбес тон болот. Көрдүңүзбү? Ыйдан коркуп болгон байлыгын берди. Анан ыйлап суран. Кудайга үнүбүз жетти. Тынчтык бергилечи. Тынчтык бергилечи. Эл тынч уктасын. Сыйыңар болсун. Адамгерчилигиңер ушул болсун. Мына президенттин күйөө баласы азыркы муфтий экен. Максат Ажы. Кеңешчиси Нарматов экен, советниги. Шайлоочусу Чубак Ажы экен. Ушу президент бир жакшы иш кылып койсунчу. Ушу ыйын токтотсунчу, жок дегенде таңга маал менен түнкү. Итти деле айтат го, улуба дейт го иттичи. Анын ар жагы мейли үнүн чыгарса. Ыйлап суран деп атпайбы? Кыргыз ыйлап отура берсе, не болот эле жашоодо? Мана сатам ыйлап отура бердиби? Кайратты ким берет сен ыйлап кетсең? Жамандыкта деле кыргыз бирин-бири сооротот. Кайрат кыл деп. Жоготууда дагы. Кайраттуу болгула балдар деп. Чын эле Кудайга үн жетти да. Элдин бир тынчтыгы керек да. Үйдө бала ыйласа деле уктатчы нары дейсиң го. Бул чындыкпы, урматтуу улуу журтум? Ошондуктан артка тартуучу күч экен да, туш тарабынан карап отурсаң. Бул жерде да так берилет. Эгер ошол руху өсүп бүттү дейт, адам өсүп бүттү, руху ошо дини өсүп бүттү. Эми духовный, ааламдын ролун эмне аткарат? Ыйлаган адам аткарбайт. Театрчы ошол ыйга, түйшүккө чыдаган адам аткарат. Ата ыйлап отура бер, апа ыйлап отура берсин, манда балдар не болуп кетет? Ыйлаган адам аткарбайт, духу күчтүү адам аткарат. Өзүн тааныган адам аткарат. Милдетти алган адам аткарат, жоопкер адам аткарат жаңы доордо. Улуу адам аткарат, ыйчы адам аткара албайт. Кудай сактансаң сактайм дейт го. Ыйласаң көзүңө жаш берем дейт. İştesең иш берем дейт. Келиңиздер ошо ыйдан, ыйлаган адамдан араак бололу. Анда кайсы кайрат болот өзү эле мындай, ыйлаган адамда кайсы кайрат болот өзү. Кайсы дух болот, кайсы чечкиндүүлүк болот. Ушу бир чоң иш кылып берсинчи ушу президентибиз. Күйөө баласына айтсын. Советнигине айтсын. Әпчүкүргө. Шайлоочу Чубак Ажы командасына айтсын. Ыйын токтотуп берсинчи. Оюбузду окуйт го Кудай. Же болбосо ата жолунда барып алып туруп арбайларга ыйлап туруп анан чакырабы? Ата жолундагылар. Же мен ыйлап иш кылып атамбы? Эң башкысы эмоция калып келип коюп атпайбы? Өзү эле албай атса, ыңгылдап эле бир үнү кылса. Ит улуса жакшылык алып келбейт деп коет го. Анан эми бир жакшы сөз айтып атса бир жөн. Кайталанма эле бир асанды чакыра берет. Кайталанма эле. Мен кайталанмаса өтүп берсем, чарчап калбайсызбы сиз? Атаң кайталап эле шаршен болуп калбайбы? Шаршенче кайталаба дегендей. Намаз деле кайталанма. Ошончо руху өсүп бүттү. Мен улуумун деп, мен жаратуучумун деп мантра айт. Урматтуу мусулман, мен өсүп бүтүп турмун деп. Мен ата менен тең, атадан кем уул бар. Болот дегендей атага тең келчү мезгилим келиптир. Ааламдын ролун аткарышым керек экен. Арбайдын ролун аткарышым керек экен. Мен улуулук сыпатка отуруп беришим керек экен. Мен алей болуп ыйлап бүтүп турмун, эми чоңойдум деп.
Suranып алейдей болуp ата берчи деп бүтүп жүрмүн. Эми атага кызмат кылып берейин деп. Куткарайын деп тирүүлөй. Мына